Салам достор, ашыкча салмактан кантип арылабыз жана салмак кошууга эмне себептер болот? Ошол тууралуу бүгүнкү чыгарылышта айтып бермекчимин. Баарыбызга белгилүү болгондой эле, көпчүлүк кыздар арыктай албай кыйналса, эркек балдар тескерисинче салмак кошо албай кыйналабыз. Бирок ошого карабай, эркек балдар арасында дагы кыздар дагы оор салмактан арылыштын аракетин көрөт. Келбеттүү болууга умтулат. Ар кайсы соц тармактардан ар кандай ойлор айтылганы менен, бирок көпчүлүк бөлүгү жакшы ишке ашпай келет. Бүгүнкү чыгарылышта чыныгы жообун уга аласыз деген ойдомун. Бул чыгарманы аягына чейин көрүп, жана биздин каналга жазылып, лайк басышты унутпаңыз. Келиңиздер, биринчи семирүүдөгү зыян жагын билип алалы. Негизи эле семирүүдө эң болгон зыяны бул организмди алсыроого алып келет. Иммунитеттин түшүшү жана ошондой эле ар кандай оорулардын козголушуна алып келет. Эл арасында жүрүп жаткан вирус болобу же башка оору болобу, ал оору менен бат ооруп калууга толук мүмкүн. Дем алуу оорулошуп, бат чарчоого алып келет. Жана ошондой эле өзүңүздү оор сезе баштайсыз. Эми келиңиздер, оор салмактуу семирүүгө эмне себептер болот? Ошого себеп болуучу биз күнүмдүк жеп жүргөн азык-түлүктү билип алалы. Биринчиден эле бул ар дайым биз сүйүп жеген сахар. Качан сен жаш кезиңде арык болуп, канчалык көп таттуу жебе, арык бойдон каласың. Бул дегендик зыяны жок дегендик эмес. Чындыгында адамдын күчү булчуңу белоктон турат. Ошол белоктор акырындык менен сахардын жардамы менен жок боло баштайт. Булчуңдун ордуна кандайдыр бир зат пайда болуп, майлар, керексиз майлар топтоло берет. Сахар адамдагы болгон майда жана калың кан тамырлардын ичин окисленияга толтуруп, жүрөк оору жана бөйрөктүн оорушуна алып келет. Ошондон улам тамак сиңирүү, органы бузулуп, семирүүгө алып келет. Жаш кезде көп билинбейт. Качан жашың өткөн сайын тамак сиңирүү жайлай баштайт. Ошондон улам семирүүгө сахардын көтөрүлүшүнө алып келет. Эгер денеде сахар көп болсо, сорбит деген аталыштагы спирт бөлүп чыгат. Ал көздүн көрүүсүн кетирип, кандайдыр бир көздө зат пайда болот. Бул көмөнкү айтылгандын баары жылдап жүрүп отуруп токтолот. Бирок эмне себептен кантип ооруганын эч ким далилдеп бербейт. Бирок башынан изилдеп көрсөк, бардыгы ушул биздин жеген тамак ашка келип такалат. Экинчи бул семирүүгө эң эле чоң жардам бере турган азык бул камыр тамактары. Биз өзгөчө камыр тамакты жакшы көрөбүз. Мисалга эле алып көрсөк, карантин башталгандан баштап башка мамлекеттер магазинден ар кандай продуктлар талашса, бизде ун талашуу башталган. Дасторконубуздун биринчи орунда нан турат. Досум айтмакчы, мантыныдан нан менен жейм дегендей, эми мунун баарыбыз эле үйүбүздө биринчи орунда нан турат. Мына көпчүлүк камыр тамактан тамак жасап жейбиз. Ооба, көпчүлүгүңүздөр айтышсаңыздар мүмкүн, муну көп жылдар бою жеп келатабыз. Бирок мунун эмнеси жаман деп. Ооба, биз айтып жаткан бул семирүүгө эң эле таасирин бере турган мына ушул камыр тамактары. Качан адамдын денесине түшкөндө, денеден керексиз зат бөлүп чыгарып, эт менен дененин ортосуна майлар топтоло берет. Мына ушул эки азыкка чектөө койсоңуз, сиз семирүүдөн арылуу толук мүмкүн. Мунун ордуна көптөгөн бизде салаттарды жесеңиздер болот, мөмө жемиштерди жесеңиздер болот. Эми адамды Аллах Таалам жараткандан кийин деле адамды ар дайым эле сахар же ун жей берсин деп жаратпаса керек. Ага кошумча кылып жей турган көп нерсе мөмө жемиштерди берген.
Өзүңүздүн ден соолугуңузга кам көрүп, өзүңүздү сыйлай билиңиз. Эгер биздин чыгармабыз сизге жаккан болсо, биздин каналга жазылып, өз оюңуздарды билдириңиздер.